Салам, эмне жаңылык? Салам, бизде жаңылык көп. Таңдағы актуалдуу жана жаңы маалыматтар. Күн сайын 5+1-де. Саясат. Ком. Экономика. Дүйнө жаңылыктары. Маданият. Күн сайын Марал ТВ жана радиосунда 8:00-дө 60 мүнөт түз эфирде. Кутматаңыз менен урматтуу телекөрүүчү, сиз 5+1 программасын көрүп баштадыңыз. Анын бүгүнкү чыгарылышын мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Баарыңыздарга маалым, 28 ноябрда Кыргызстанда Жогорку Кеңештин жаңы чакырылышынан депутаттарын шайлоо жүрөт. Анда азырынча партиялык тизмеде 21 партиянын атсалышып жаткандыгы белгилүү. Ал эми 36 округда, ар кайсы округда башка сандагы талапкерлер дагы депутат болуу үчүн атсалышууда азыркы күндө үгүт иштери жүрүп жатат. Негизи эле бул учурда бийлик канчалык кааласа атаандаштык аянтчасын түзүп берди жана президент убадалагандай шарттарды аткаруу жагы кандай ишке ашып атат? Негизи эле кийинки 7-чи чакырылыш бул кандай курам менен түзүлөт жана кандай депутаттар келет? Аны серепчилер кандай болгулоп айталат? Ушул теманын тегерегинде кеп кылабыз деп студиябызга саясат талдоочу Шайбек Маматокторов агабыз чакырганбыз. Шайбек ага, студиябызга кош келдиңиз. Кутмантаңыз менен. Мен сизди кесиптештер менен тааныштырып өтөйүн. Айдина Маматисаева, азамат биздин дагы ушул экономика багытында суроо жатат. Ошондой эле Буруш Курманбековалар дагы дүйнөлүк багыттагы ошондой эле эл арасындагы суроолорду суроо жатмакчы. Эгерде сиз даяр болсоңуз, биз акырын баштайлы. Келиңиз, Айдина. Партиялар катталып, үгүт иштери башталды. Жакынкы арада президент Садыр Жапаров мына ушу шайлоодо эгерде мыйзам бузуулар катталса, добуш сатып алуулар катталса, анда чаралар көрүлөт, кылмыш иши козголот деп белгиледи. Сиздин оюңузча президенттин айткандары канчалык ишке ашат? Бул келе жаткан шайлоо кандай өтөт? Эми мыйзам бузуп, добуш сатып алуу ушундай нерселер катталса, эгерде ушундай нерселер болсо, албетте кылмыш иши ачылат деген нерсесине ишенсе болот. Бирок мен маанилүүсү ал кимдерге ачылат? Ал кылмыш иштер кайсы партияларга ачылат? Себеп бизде дагы деле партиялардын бир бөлүгү эмес, эң жок дегенде 3-өө бийликчил партиялар. Эгерде ошолордун катарындагы адамдар мыйзам бузса, аларга да кылмыш иши ачылса, жана алар дагы шайлоодон четтетилсе, анда президенттин сөзүнө турган болот. Эгерде аларга реалдуу атаандаштыкты түзүп жаткан башка партиялардын өкүлдөрүнөн кармалып, эгерде ошолорго көбүрөөк кылмыш иштер ачылып, алар шайлоодон четтетилип калса, анда ал кадимки эле административдик ресурс жана саясий куугунтук болуп калат. Айырмасы ошондо. Бирок азырынча шайлоонун баштапкы бөлүгүндө айрыкча бирдеме маанилүү, баягы Чучугулак болбодубу, Жеребьевка. Ошондо мурдакы шайлоолордо кокустан эле бийликчил партия биринчи болуп калмакта. Биринчи ким дегенде эле биримдик, экинчи ким десе эле мекеним болуп чыга берчү. А бул ирет байкасаңыздар, бийликчил партиялардын бирөөсү эң артта, ата журт орто ченде ишеним, ынтымакта ушундай бир топ чачыранды болуп, мисалы үчүн эң алдыңкы 3 партия анык бийликчил эмес партиялар. Ата мекен, Бүтүн Кыргызстан, Альянс. Булар үчөө тең бийликчил эмес партиялар. Ушул жеринен бир аз окшошту. Бир топ эле эми ушундай нерселерден барып жакшы болуп кетербиз. Атүгүл кичинекей нерсеге да кубана баштайт экенсиң. Мурда мыйзам бузуулардын баары Чучугулактан башталчу да. Ачык эле эми азыр баары жаман сигналдар бар региондордо. Кээ бир партиялардын атын атап эле коеюн, бирок бийликчил партиялардын өкүлдөрү паспорттарды жыйнап атат деген ошол дагы президенттин эми кулагына жеткизип коюшубуз керек. Ошол партияларды тыйып койсо жакшы болот эле. Бүгүнкү күндө эми шайлоо өнөктүгүнүн башталышында азыр тыйыш керек. Себеби азыр
мурдакы көнгөн баягы функционерлер да мурда эле иштеп жүргөндөрчү ошол эле биримдикке иштеген адамдар ай биз түшүбүз керек деп эски ыкма менен паспорттарды чогултуп эртең акчасын беребиз деп жүрүшүптүр. Ошолордун кыймыл аракети бийликке көлөкө түшүрөт. Ошондуктан бүгүнкү күндөн баштап ошолорду президентибиз тыйып, эгер кабары жок болсо, ошолорду тыйса, анда шайлоо процесси таза өтүшү ыктымал. Бийликчил деп президент мен да эч кайсы партияны колдобойм деп өзү ачык айтты. Бийликчил деген келсе, аны колдобойго болот деп. Азыр мына бийликтин атын жамынган кимдер болуп атат? Бийликтин атын жамынган бийликтин партиялары ата жуут. Бийликчил ата ал биз бийликчилбиз дебейт аны. Анан өздөрү айтпайт аны. Бирок электорат деле, шайлоочу эл деле мындай айча айтканда таптакыр келиси эмес да. Катарындагы тизмедеги адамдарды көрсөңүз эле кимдер экени билинип калат да. Ата журт Кыргызстан, Ишеним партиясы, Ынтымак партиясынын ичинде жалаң чиновниктер, олигархтар жана бийликке дайыма системалык түрдө бийлик тарапта жүргөн адамдар ошонун катарында. Алар чачыраган жок да. Алар башка оппозициялык партияларга кирген жок да. Же баары эле оппозициялык партиялар деп деле айтууга болбойт. Бир нече бейтарап, атүл белгисиз кызыктай партиялар да бар. Ошондуктан эми ал партиялардын да максаты башкача болуш керек, өздөрүн таанытып, жаңыдан аттанып атканга, балким алардын кадамы деле туура. Түшүнүктүү, Азамат. Өлкө экономикасы кризиске капталып турган мезгилде өлкөдө кайра шайлоо өткөрүү экономикага кандайдыр бир зыян алып келиши мүмкүнбү? Билесизби? үй деген эл аралык баягы мушкерлердин уюму бар. Ошол жерде да мушташ бизчелик бат-бат болбойт да. Аларда бир топ мындай уюштуруп, анан UFC 267 деп анан же Европа биринчилиги футбол боюнча. Бизде ар жылы шайлоо. Бир жылда бир шайлоо эмес, бир жылда эки шайлоо. Былтыр парламент бузулган шайлоо. Быйыл бир президенттик, бир жергиликтүү кеңеш, анын бирөөсү дагы бузулду. Нечкур деген добуш токмок. Бизде шайлоодон башка ишибиз жок. Өндүрүш жок. Эч кандай экономикалык ири мындай пайда алып келчү чоң долбоорлор ишке ашып, күркүрөп иштеп жаткан жок. Бизги жалаң шайлоо менен жашообуз өтүп жатат. Бир шайлоого 600 миллиондон 900 миллионго чейин каражат кетет экен. Бюджетибиздин таңкыстыгы 20 миллиард, 25 миллиардтын тегереги. Анысына азыр бир сыйкырчы адам өкмөт башына келип, мен ал цифраны 400 миллиардка чыгарам. Биринчи жылы 300-кө деди, 280-ге 400, анан 2024 жылы буюрса. Демек, Парижде боло турган Олимпиадага карата биздин бюджетибиз 400 миллиардка чыгып калат экен. Ошентип айтылды. Ошентип айтты, ал жөн эле цифралар жана ал мындайча айтканда, баягы орусча айтканда воздух. Бүгүнкү күндө кышкы даярдыгыбыз начар. Көмүр жетишсиз. Электр энергиясын иштеп чыгарууга суунун көлөмү дагы аз. Биз атүгүл кошуна мамлекеттерден экспорттоого кымбат баада электр энергиясын алууга мажбур болуп атабыз. Ошондой экономикалык оор абалда шайлоону өткөзбөй коелу десек, анын конституциялык нормасы бүгүнкү иштеп жаткан жогорку кеңеш мөөнөтү өтүп кеткен продукты, алар былтыр эле 6 октябрь, 5-6 октябрда мөөнөтү бүткөн адамдар болчу. Ошондуктан аргасыздан биз шайлоону өткөзүшүбүз керек. Аргасыздан биз мыйзамдуу жолго түшүшүбүз керек жана парламентте курашыбыз керек. Ошондуктан албетте кедергисин тийгизет, бирок мыйзамдуулук жана өлкөдөгү тартип албетте ал биринчи орунда болуш керек. Андан биз азыр 7-чакырылышты шайлайбыз.
азыркы болгулап айтканда, курамын эске алганда, түзүлгөн эрежелерди эске алганда, биз кандай парламентти күтсөк болот? Мына 6-чакырылышка эмне деген гана тамаша иретинде дагы, ачуулануу иретинде дагы кандай дагы мындай сындар, лакабаттар дагы такылды. Ал лакап болуп калган кейлери аябай белгилүү мемдерге айлангандар кайра эле баратышат. Алардын урандарын дагы бир сыйра көрүп, кече бир сыйра дагы бир сыйра юмор болду. 36 адам, 36 талапкер бир мандаттуу округдардан шайланып келет. Алардын 90% бийликчил болоруна шек санабай койсок деле болот. Себеби алар бардыгы бийликтин тарабындагы юристтер алгач президентибиз преференциалдуу система боюнча толук 90 мандатка шайлоону ошондо өткөзөбүз дегенге макул болгон болчу. Себеп преференциалдык системанын артыкчылыктарына өзүнүн көзү жетип, анын демилгечилери, бир нече депутат, бир нече ошон мыйзамдын атарында иштеген адамдарчы, барып презентация жасап, математик деген жабдууну да көрсөткөндө бул сонун экен. Балдар ушул жакты, ушундай ыкмамен өткөрүш керек деп былтыр жазда макулдугун берет. Андан кийин мыйзамдын долбоору иштелип чыгып, группа түзүлүп иштеп баштаганда эле администрациянын тарабында бир аз кыска бойлуу адамдар бар экен. Алардын бойлуу эмес, ою да кыска экен да, алар президентти түртүп, ага шыбырап атып, байкы идеябызды булар бузуйду. Биз преференциалдык система менен жалпы шайлоого бармакпыз да. Анан эле бир күнү 3-чү окууда кабыл алынаардын алдынан демилгечилерге ушундай ишара түшүп, жарымысын 36-сына чукур дегенде бир мандаттуу кылалы. Ал деген мындай бир бөлүгү бийликтин өзүнө кичине страховка жасаган сыяктуу болуп калды да, бир азчы. Ошол баякы мурдакы бийликтерде анжарга түткөнөрүнүн калдыктары бүгүнкү деле күндө юрист болуп администрацияда иштешет да, ошолор коркутtu да, урматтуу президент. Эгерде могу чаарбаштардын түртүп жаткан мыйзамына макул болсоңуз, жалаң ошолорго окшогон чаарбаштар келет. Аларды сиз такыр башкара албайсыз дагы, ким билет, анын эртеси булар эмнени дагы ойлоп чыгарат деп президентке ушундай баягындай жаман сценарийлерди көрсөтүп койду да, президент ошого ишенип койду. Жок, ошол бойдон эле кете бергенде келген өз айтмакчы, ким шайланып келсе, президент ошолор менен алака түзүп, ошолор менен анысына бүгүнкү күндө президенттин бийлиги чексиз. Азыр биз Уинстон Черчиллди тирилтип алып келсек делечи палатага, эчтеке өзгөрбөйт. Себеби бардык укуктар президенттин колунда. Ошондуктан шайлоону тек коюп, адамдар, жарандар өзүнө каалаган талапкерлерин шайлап алса жакшы болмок. Ал президентке эле аброй алып келмек. Ошол жерден адам бир мандаттуу системага 36 мандатты берип салганы туура эмес болуп калды. Анткени 28 ноябрдан көрөсүздөр, биринчи кезекте чырдын баары бир мандаттуу округдардан чыгат. Бир мандаттуу округдар азыр кичинекей болгон баягы зона конфликти болуп, эң бир кооптуу ошол жерлер. Себеби эки тараптын бир топ каражаттуу, кээ бир тарап бийликтен ишенип, ал жактан админ ресурс менен сүрүп баратса, келери элдин колдосу бар. Реалдуу элдин колдосу бар, өзүнүн колунда каражат бар, аны жандаган көп сандагы адамдары, спортчулары бар. Ошолор кооптуу, эки тарапта тең андай нерселер бар. Ошондуктан баягындай мини согуштар чыгып кетпеш үчүн партиялык система түзбөлчү. Биз сиз менен атаандаш болсок, персоналдуу түрдө талашпайбыз да. Партиялык жарышка барабыз дагы, бийликтин наразылыктарына сот аркылуу, Бош айком аркылуу кызыкчылыгыбызды коргойт элек. Азыр сиз экөөбүздү баягы орто кылымдардагыдай эле бир клеткага киргизип койду. Округда 100 000 шайлоочу. Эмне кылсаң да ошол жерден жеңип чыгышың керек. Бул аябай эскирген, орой, начар система бир мандаттуу.
ошол жерде сатып алуулар. Азыркы шайлоо өнөктүн башында карасаңыз, ай партия боюнча шайлап койгула бул партияны десең, акча бербейсиздер да силер. Эмнеге десек, бизге бир мандаттуулар акча берип атат. Алар сөзсүз берет экен. А партиялардын мындай эле болуп, демек 54 мандатка болгон шайлоо солгунураак болуп, бир мандаттуу баягы талапкерлердин атарабында кызычу аябай көп болуп атат. Ошол жаман сигнал. Ошол система кооптуу. Түшүндүргөнүңүз буруш. Октябрда болгон шайлоонун жыйынтыгын тааныбаган тараптар акчалуулар бийликти бөлүштүрүп алды деп шайлоонун жыйынтыгы эмне менен аяктаганын билебиз. Бул ирет ошол терс көрүнүштөргө биздин эл канчалык деңгээлде туруштук бере алат, кандай сабак алды деп ойлойсуз? Эл өзгөрдүбү? Наразы болгон тараптар бийликти бөлүштүрүп алды. Эл ошолор тарапта болду. Элдер ошолорго кол чапты. Мыйзамсыз келген адамдарга, мыйзамсыз келген топторго эл дайым өзү кол чабат. Анан эртеси өзүнүн жашоосу өзгөрбөйт, жакшырбайт. Анан ошолорду сөгүп башташат. Бардык системалык бизде катачылыктардын кетип аткандары, жашоонун ушундай абалы шайлоочунун сапатында. Эл тандай албайт. Биздин балалыгыбызда бир мультик бар болчу. Мышык итке акча берет. Эшикте суук болуп атат, барып жылуураак бут кийим сатып кел деп жиберсе базарга, ал барып кеда же жайкы бут кийим сатып келет да. Биздин шайлоочу ошондой. Биз шайлоо деле базарда. Биз коомго, элге жакшы талапкерлерди сунуштайбыз. Анан кийин элдер кимдерди тандап алат? Акча берген. Колунда бийлиги бар, эртең менен жумушка алат. Эртең мени мындай административдик колдоо кылат депчи. Баары кошомат кылып атып ошолорду сүрөйт. А шайлоо бузулган күнү кимдер бийликке келди? Наразы болгондор. Сиз айтып атасыз, күрөштү жүргүзгөн партиялар бийликке келген жок. Бүтүн Кыргызстан бийликтеби бүгүн? Жок, наразы болгондордун ичинен. Бир Бол партиясы наразы болгондор бийликтеби? Жок. Реформа партиясы бийликтеби? Жок. Бир эле партия тарапкерлери, Мекенчилик партиясынын бир топ мүчөлөрү бар болчу. Ошол тараптар бийликке келди. Эч ким бөлүштүрүп алган жок. Өзүчүнүн артында эл өзүнүн каалаган, ишенип, ошого ишенген адамын тандап алды. Биринчи майданда мындай бейрасмий түрдө өзүчү менен сүрөп тандап көрүштү. Андан кийин шайлоо болгондон кийин Садыр Нуркожоевичке добуш беришти. Бул нормалдуу нерсе, жана ал эл аркылуу шайланды. Башка маселе, бир жылдын ичинде ошол өзүнүн шайлоочулар жөнүндө президентибиз чындап кам көрүп, алардын жашоосун өзгөрткөнгө жетише алдыбы? Ошол маселе. Анын үстүнө бийликтин бардык акыркы бир жума мурда кол койгон мыйзамына караганда, мындан ары башка бийлик органдары Текебаев айтмакчы никто. Себеп аким айыл өкмөттү шайласа, айыл өкмөт элди угабы? Же айылдык кеңешти угуп алар менен эсептешеби? Жок. Акимди президент шайлайт, премьер-министр шайлайт, президент шайлайт, премьерди президент шайлайт. Бийликтин вертикалы ушунчалык тик болуп калды, эч кандай тең салмактуулук, мурдакыдай 3 бийлик бутагы деген нерселер азыр жок. Ошондуктан мындай бийлик канчалык деңгээлде туруктуу тура алат? Эч кур дегенде геометрия боюнча деле мен олтургучтун буту 4 данада. 3 дана болсо деле отурса болот. Экөөндө өтө кыйын, бирөөндө олтуруп болбойт таптакыр. Ал реалдуу нерсе эмес. Эгерде сиз бир индиялык йога болбосоңуз, бийликтин тең салмактуулары, система баягы противодействие, издержек деп бири-бирин кармай турган системалардан биз баш тартып, кайра суперпрезиденттик формага келип калдык. Анын жыйынтыгы жакшы болуп чыкпашы ыктымал. Анан административдик ресурс жөнүндө сөз болот. Шайлоодогу эки көйгөйдүн бири катары.
анан бул ирет мына президент бардык жоопкерчилик менде болот деп вертикалдык бийлик дагы ошол логика менен түзүлдү да. Азыр эми президент гарант болуп турганда админ ресурс иштебейт деп биз ишене алабызбы? Эми биринчи белгилери боюнча бүгүнкү күндө баягы стихиялык түрдө бардык мамлекеттик органдарды мобилизация кылышкан жок. Баягы бир сигнал паспорттарды чогулткандар, анан кийин Минздрав баары бир жерде бирдеме бузулат да. Минздрав тармагында бардык кызматкерлердин баягы чоң врачтардан баштап, анан орто врачтар, анан кийин ошол медсестралар, андан кийин кесиптер боюнча стоматологдор, башка хирургдар деп бөлүп, баарысы для учета паспортный данныйларын тапшырсын деген буйрукту бериптир. Ал буйрукту балким баш ал десе бөрк алган УК коргоошун министрибиз айтып ийдиби? Мен ойлобойм, аны ошондой нерселерге чейин президент сен момунту паспорттарын чогулткун деп айтпаса керек. Анчалык нерсе эч бир президент бул эле эмес, эч бир президент анчалык деңгээлге түшпөйт. Бизде пактакорлор өзү эле мындай аябай демилгечи да. Булар өзүнөн өзү эле тиги министрликтен калып кетпейли, бияктан калып кетпейли деп өздөрү ошентип оюнду бузуп коюшат. Ошол эмне деген акмакчылык? Для учета деп алар өздөрүнүн колунда иштеген, өзүнүн тармагында иштеген дарыгерлердин эсебин билбей, анын үстүнө пандемия убактынан чыгып чыга элек бизде ар бир врач алтынга тете болуп, ар бир дарыгердин учеты эбак бар. Аны дагы несин учетка аласыңар? Азыр кагаз таратыңыз анда барып, түмөн үй бүлөдө бала чакаңызга бир учетка алып коеюнчу, саныңарды билбейм. Ал эмне деген акмакчылык? Ошентип ишканалар, министрликтер, бюджеттик организациялар ошондой олдоксон кыймылдарды эмне үчүн алар жасайт? Себеби алар өмүр бою ошентип жасап келген. Көнгөн адат. Көнгөн адат да ошол көнгөн адат боюнча ошолор жасайт. Жаңы келген президент болуп келген адамдын чындап эле мындай ниеттери жакшы болот да, андай кой мурдакыдай эреже бузбайлы жаштыкка шайлоо өткөзөлү дейт. Тетиги пактакорлор ошентип бузат, бир ирет урушат, бир ирет кызматтан алат. Анан 1-2 жылдан кийин бул жакшы экен, ушул адам жыйынтык алып келди деп кийин ошол система кайра эле ошол адамды буттарын толгоо эле кайра эле жутуп кетет да. Ошол бойдон анын үнү да чыкпай, жыты да чыкпай, ошол бойдон президентибизди баягы качып баратканда эле анан артынан көрүп калабыз. Болду ошол эле. Ошондуктан азыр ошол майда симптомдор көрүнгөн кезде ошол жерден ошондон баштап ошол жерде тыйыш керек. Ошондой майда нерселерден тыйбаса, ал оору кайра ырбап, кайра президенттин атары, президент азыр деле бир топ ошондой эски элементтердин курчосунда калып кетти. Бирок система ошондой түзүлгөн. Ал аргасынан ошол жерде мындай туткунда эле жүрөт, системанын туткуну болуп. Түшүнүктүү, Айдина. Сиздин көз карашта бул шайлоодо оппозициячыл партиялар өтөбү? Канчалык күч болуп атат? Баланс барбы, тең салмактуулук? Бүгүнкү бийликчил деп биз атап аткан партиялар бир 10 ай мурда өздөрү оппозициялык партиялар эле. По сути, барыбыз бир катарда элек. Анан кийин ошол күндөн өткөн партиялар азыр былтыр биз наразы болгон, ушулар шайлоону бузду деген адамдарды катарына кошуп алып, булар шайлоого жөнөдү. Ишенген кожобузду Кудай урду да. Анан алар ошентип жөнөгөндө былтыркыдай сценарий болуп кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт да. Бирок булар бирдемени билиш керек. Ар бир кыймылга каршы кыймыл жаралат. Ар бир туура эмес кыймылга өзүнө жараша жооп жаралат да. Ал саясатта эле эмес, ал дүйнөнүн, табиаттын реалдуу мыйзамдары. Ошондуктан бул ирет дагы эгерде жалаң бийликчил партияларды өткөзүп алышса, анда баягы эле тырмоочтун кайталанысы болот. Ошондуктан шайлоону тек койгону, ага аралашпай бейтараптыкты көрсөтүп берсе президент, анда реалдуу оппозициялык бир нече партиялар өтөт. Эгерде админ ресурс аралашпаса, азыр протесттик электорат бир топ чоң. Наразы адамдар көп. Ошолор өзүнүн саясий амирин, саясий каалоо тилектерин
шайлоо аркылуу жүргүзөт. Жана ошолор оппозициялык партияларга добуш берет. Болгону ошол партиялардын добуштары уурдалбаш керек, болгону шайлоонун жыйынтыктары бурмаланбаш керек. Жана айрыкча жергиликтүү органдын баягы айыл өкмөтүнөн баштап аким-сакимге чейинкилер ошолор админ ресурс чогултуп бюджеттик баягы айтып атпаймынбы, ошол сигналда бюджеттик органдардагы кызматкерлердин паспорттарын чогултуп, алардын эле эмес, алардын үй бүлөсүнүн курамын документтерин чогултканга чейин ошондой нерселерди тыйыш керек. Анын арты 29 ноябрда жаманыраак болуп калышы ыктымал. Түшүнүктүү. Мурдагы билим берүү министри Канбек Осмоналиев өзүнүн Facebook баракчасына пост жазды. Анда ушу бир мандаттуу шайлоонун баасы бычылып, ким депутат болору чечилди, азыр партиялар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп жазды. Сиз бул айткандар менен макулсузбу? Ушул киши башка орусча сөз барганда бар го, кидала болду деп коюшат го. Ушул киши азыр ачууланганда негиз бар. Себеп бул киши азыркы президентибиз үчүн митинг уюштуруп, камалып да чыкты да. Анан кийин бийликке келгенден Садыр Нуркожоевичке чоң ишеним артып, анын атагында жүргөн адамдар көпчүлүгү эми кызматка коёр деген сыяктуу болуп, ансына бул кишини мамлекеттик катчы кылабыз деп да убада беришкен да, кийин болбой калды. Ошого анан бул байкеники дагы эми кызмат бербей койсо эле кызарып эле барып оппозицияга өтүп алганды эле толук мен колдой бербейм. Бирок ал кишиде маалымат бар. Ал киши анык билет. Себеби азыркы бийликтин ичиндеги адамдар менен анын жакын алакасы бар. Ошондуктан эгерде ал адам ошентип айтсачы, ал жөн жерден айтпайт. Анысына ал бир топ түз жана мындай коммунист баягы советтик үлгүдөгү адамды ал тарс деп айтып жүрө берет. Мен ал киши айтпаганда деле айтып атам го, 36 мандат эбак бөлүштүрүлүп, ал бийликтин баягы страховкасы. Кокус биякта 54 жарымынан көбү чаарбаштар келип калса, бийликтин эмесин, саясатын жүргүзө турган деп. Өткөндө бир ашкере акылдуу, ашкере билимдүүсү айтпады, кылыбыз кыйшайбайт деп. Анын кылы да башкасы жерде кыйшайтып кое турган кырдал түзүлөт. Анан кийин ал дагы ошо кылын аяп, дагы ошол баягы мурдакы эски дарегине качат. Бир нече чекиттерин аяп өзүнүн. Анда адамдарды бийликке эле эмес, деги эле өлкөгө түк жакындатпаш керек. Андай баягы ыймансыз, андай бет баг адамдардычы. Ошондуктан сиз айткандай 36 мандатты сүйлөшүлдү. Ал эбак биринчи ошолор баягы мыйзам кол коюлган күнү эле чечилген. Каныбек агай дагы мындай кечиктирип айтыптыр. Мыйзамдын долбоорун баягы эмбрион кезинде, төрөлүп аткан кезинде ал маселе чечилген. Округтарды бөлүштүргөндө дагы карап туруп, ыңгайлуураак кылып, демек могул жактан могул адамдарыбыз примерно ушул жакта ала алат деп бөлүштүргөн кезде күн эрте ал округтардын географиясы сүйлөшүлгөн. Ошентип анан кийин бөлүштүрүлгөн. Түшүнүктүү, келиңиз Азамат. Азыркы учурда жаңы шайлоо системасыны бир топ жакшы деп айтып жатышат эксперттер. Анан ошол эле учурда элге сиздин пикириңизде канчалык деңгээлде бул шайлоо системасы түшүндүрүлдү, жеткирилди? Кээ бир эксперттер болсо бул Кыргызстан тарыхындагы эң бир оор шайлоо болот деп айтып жатышат да. Канчалык деңгээлде? Преференциалдык система анын принциптерин түшүнүү эле эмес, анын атын туура атаганга оңой эмес. Анча депутаттар ал аталышты преференциалдык ыкма десең, ооба деп коюп эле өтүп кетип атышат. Кейлеринин ага тили келбейт. Эми билебиз да андай тили келбеген, атын жаза албаган бир нечеси бар. Адамдарга биз преференциалдык системаны сунуштаган күндөн баштап, президент жактырган күндөн баштап, биз ушул системаны эбак боршайком баш болуп, жергиликтүү бийлиги төш болуп, ошону түшүндүрүшүбүз керек эле. Элдер карасаңыз, дагы эле биздин баягы идея бир мандаттыкты аралаштырбаганда шайлоо оңоюраак болмок. Азыр шайлоочунун колунда 2 бюллетень. 3 галочка, 3 белги. Ал биринчи бюллетень экинчи бюллетенден айырмаланат. Бир мандаттуу адамдан адам иштейт, шайлоочу.
Экинчи караса биякта партиянын аталыштары, анын ичинде ылдыйда 54 чарчы. Анан ал клеткалардын номурунун кайсынысына бас адамдар адашат. Преференциалдык ыкма деген эмне? Ал деген мындай предпочтение, ал жактыруу. Мына үчөөң шайлоого барсаңар, түмөнөккө шайлоочу ойлонуп, үчөөңөрдүн бирөөңөрдү тандашыңыз керек. Үчөөңөр тең эле жаман адамдар эмес экениңерди билебиз. Ошондуктан үчөөңдүн партияңа добуш беребиз биринчи. Анан үчөөңдүн ичиңден түзүгүрөөңдү тандаш керек. Бул баягы эки баскычтуу принцип менен бул жакшы нерсе. Алгач партияны тандайсыз. Бул оппозициячыл же бул бийликчил жакшы партияны тандап, анан партиянын ичинен да мыйзамдын демилгечилеринин бири айтып кетпедиби? Мурда яшиги менен эле сатуучу бизге алманы деп. Сиз азыр ичинен тандап аласыз. Азыр шайлоочу талапкерлер көп го. Мурда алдыда тургандар жыргап, чай ичип, үйдө жатат, акчаны төлөп коюп, мандат өзү келчү да. Азыр эмгек кылуу керек, азыр элге жагуу керек. Азыр баягы төшүн уруп, мен саясатчымын деп жүрүшпөдү, бир-эки ирет депутат болуп алып. Жаман уят болушат ошолор. Ителе болушат. Себеп реалдуу шайлоодо элдер аларды колдобойт. Жаш, перспективалуу, мындай жалыны бар, сөзү бар, көзү, колунда иши бар адамдарды ошолорду тандайт. Элдерчи. Тигилер жаман уят болот. Эми алар албетте ресурс кылып, акча сатып алып, антип тууганчылык кылып, антип мынтип аракет кылып көрөт. Бирок бул адилеттүү система болгону ошону биз түшүндүрүп үлгүрбөй калдык. Шайлоого өтө чукул калганда 36 пайда боло калды. Бул жагынан эменин саны азайды. Мандаттын 54 мандат. Ошондо партиялык тизме боюнча мурда 120 мандат үчүн партиялар ат салышса, азыр 54 эле. Экиседен да аз. Демек 5%га түшкөн менен реалдуу тапшырма 10% электорат үчүн күрөш болуп калды. Бул тарабынанчы. Ошондо дагы баштапкы түрүндө мыйзам 3%да өткөн, кол коюлган болчу. 1 миллион көрө коюлат депчи. Ошонун өзгөрткөндүгү жыйынтыгы 5%га көтөрүлдү да. Ошол жери жакшы болуп, анан кийин 90 мандаттын 36-сы 1 мандатта кетип калып, кайра эле пайыздык түрдө келгенде тапшырма оорлошуп кетти. Анысына аралаш болуп кетет дагы, шайлоочу аз толук түшүнбөй атат. Шайлоочу жөнөкөй шайлоочу эмес, шайлоо менен алек болуп жүргөн адамдар, штаб баштагандар, агитатор болгондор, координатор болгондор бар го. Ошолорду сурап жүрөт. Бул кандай шайлоо айтып коюңуз, сиз ошол боюнча айтып аттыңыз го. Жазышып анан кийин чогулгула бир жерге барып айтып берейин дегенге чейин барып атабыз. Барып бейрасмий отургузуп түшүндүрүүгө ал нерсени Боршайком, ал нерсени мамлекеттик органдар жасаш керек эле. Элге түшүндүрүп үлгүрүшүбүз керек. Аз деле убакыт бар. Дембедем ошону менен алек болушубуз керек. Кандай ыкмада шайлоо, негиле преференциалдык система деген эмне? Түшүнүктүү. Келиңиз бир. Бул шайлоодо жаштардын жана аялдардын катышуусу, талапкер болушу кандай сиздин оюңузча? Ушу 7-чи чакырылышта жаштарды жана аялдарды көрө алабызбы? Эң бир жакшы чакырылыштар болуп, биз бар ал чакырылышта эле сөгүп жүргөнбүз, жамандап 5-чи чакырылыш болгон экен. Толук түрдө ар бир 3-чү мандат аялга тийген да. Андан кийин барып эле аларды сүрүп чыгара баштады. Эркектер биз көппүз, алдуракпыз. Ошондой болбос үчүн кийин мыйзам кирди. Орду бошогон аял мандатына аял киши келсин деп. Ал дагы гендердик мындай коргоуда ал дагы гендердик жакшы норма. Бул ирет болсо, ар бир мурдакы мыйзамдагыдай ар бир 3-чү, 4-чү мандат аялдарга ыйгарылсын дебестен пайыздык түрдө берилди. 30% мандат баягы железобетоннан аялдарга ыйгарылсын деп. Ал деген эмнени билдирет? Сиздин партияңыз 6 мандатка ээ болду дейли. 6 мандаттын 2-өсүн аялдарга ыйгарасыз. Аялдар кантип ошол кезде кандай принцип менен мандат алышат? 17 аял киши тизмеде, эң кеминде жок дегенде элечи. Ошо 17 аялдын алгачкысы 5000 алса,
Андан кийинкиси 1,5 алабы, же 200 алабы, же 5 добуш алабы мандатка ээ боло берет. Преференциялык системанын адилеттүүлүгү ошондо ким көбүрөөк добуш алса, ошолор алдыга жылат автоматтык түрдө. Жана 30% гарантияланган, кепилденген түрдө аялдарга ыйгарылат. Бул жакшы норма. Бирок биздин идеянын эмнеси бузулду? Biz ayaldarga 90 mandatın 30%'ı tiysin деп hareket kıldık da. Eç kur degende. Andan көбүрөөк шайланып калса, анда оготур жакшы. Бирок эркектер менен биздин шарттарда атандаш кыйын. Эч болбогондо гарантиялуу түрдө 30% аялдар шайланып келсин деген идеяны сунуштасак, жыйынтыгында эмне болуп чыкты? Жыйынтыгында бир мандаттуу округдарга 36 мандатты берип салышты. Демек биз 30% 54 мандаттын гана 3'төн 1'in телеке каршы бере алабыз. Демек 45 болсо 15 мандат, ал жакта 4, дагы бир 18 мандатка жетпеген гана аял болот. А биздин идеяда 30 аял болуш керек эле. Эми кимиңер айта аласыңар? Бир мандаттуу округдардан аял жеңип чыгат деп. Албетте жеңип чыгат, бирок өтө сейрек учурлар болот. 36-нын бир ашып кетсе 2-3 аял болот. 5 болса анда жөн эле фантастика болот. Андай болбойт. Ошентип гендердик принцип ошол жактан бузулду. Мыйзамдан бузулду. Шайлоочудан, шайлоо процессинен же биз тизмеден аларды түртүп чыгарып койгон жокпуз. 50%дан ашыкты түзгөн калк аялдар болгондон кийин кандайдыр бир бөлүгү гарантиялуу түрдө чагылдырылыш керек эле да парламенттик курамды. Тилекке каршы андай болгон жок, себеби мыйзам туура эмес. Биз 2 мүнөт убактыбыз калды. Акыркы суроом ушул болсун. Эми мына добуш сатып алуу маселеси дагы кош турат. Сиз сөз кылган убагында добуш сатып алууга айыплаган партиянын өкүлдөрү кайра эле биригип, топтошуп, кайсы бир партиялар жүргөнүн билебиз. Бул маселени бийлик кантип чечиш керек жана дагы эле добуш сатып алуу аракетке басым көп болушу мүмкүнбү? Мыйзам түрүндө бийлик аракет кылды. Аны моюнга алуу керек. Себеби азыр сатып алган эле эмес, сатылган дагы кошо в равной мере дейт, ошондой эле деңгээлде күнөөкөр деп табылат. Демек, берип акча бергенди эле аңдышпайт, алган адамдардан кылмыш курамы так ошондой белгиленди. Бул жакшы кадам. Себеби акча менде күнөө жок, мен алып койдум дегендей болбош керек. Эми элдерге маанилүү. Эгерде ошол шайлоодо акча алса, эки тараптан жазаланат деп турат. Бирок ал мыйзам. Ага биздин коомдук аң сезимибиз жетти. Бийлик бул жөн эле күзгү. Алар кандай түрдө бийлик кыймыл аракетке келет? Адамдар сатылып атса, мурдагыдай аң сезим жок болсо, ар түрдүү ыкмалар менен аларды сатып алып, олигархтарды жумшап койсо эле алар өздөрү билет кантип. Алар көчөгө чыгып алып, жарыкты коюп алып, ана моомтип таратпайт да алар. Ал модалар өткөн 90-жылдар. Азыр таптакыр баска атуу электрондук акчалар таратабыз деп атышат булар. Кээ бир счеттор ачылат экен, бир белгисиз эле адам сиздин кошелек деп коет го, баягы мобилдик. Ошо тып этип акча түшүп калат. Сиз барбайсың үйүн тыкылдатып, ага телефон да чалбайт экенсиз. Оңой эле которуп коет экен акча. Ошол ыкмага чейин барабыз деп атат. Ошондуктан биз шайлоо процессинде технологиядан калбай, баягы смартматик жакшы болчу. Былтыркы системаны болгондо чек чыгат, бардыгы. Бирок адамдардын аң сезимин эч кандай технология аны теске албайт экен да. Башкасын саясий маданиятты көтөрүш керек. Бизде адамдар көбүрөөк билимдүү болуш керек. Билимдүү адам гана сатылбайт. Бардык маселелердин түпкүрүндө, бардык биздин көйгөйдүн түбүндө билимсиздик турат. Фундаменталдык билими жок адамдарга сиз кандай система киргизбей, кандай мыйзам алып келбей, кандай президент алып келбеңиз, эч кандай өзгөрбөйт. Билим гана коомду жана дүйнөнү өзгөртөт. Түшүнүктүү. Жайбыга ыраазычылык билдиребиз сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5+1 программасында алдыдагы шайлоо жана шайлоого аттанып аткан талапкерлер, анын ичинде түзүлгөн шарт жана жыйынтыктар, бийликтин тең атаандаштыкты камсыздап берүүсү жана ушул партиялардын курамы тууралуу биз кеп кылдык. Студиябыздын коногу саясат талдоочу
Шайбек Маматоктуров мырза болду. Муну кайталап сиздер Марал Медиа Facebook баракчабыздан дагы көрсөңүздөр болот. Күнүңүздөр көңүлдүү болсун. Салам, эмне жаңылык? Салам, бизде жаңылык көп. Таңдагы актуалдуу жана жаңы маалыматтар. Күн сайын 5+1-де. Саясат, Ком, экономика, дүйнө жаңылыктары, маданият, Күн сайын Марал ТВ жана радиосунда 8:00-дө 60 мүнөт түз эфирде.